чет жерде жүргөн мекендештер жогорку кеңешке депутат бола албайт деген мыйзамды алып салууну сунуштайбыз. Бул мыйзам менен силер чет жерде жүргөн 1 миллиондон ашык мекендештерибиздин укугун чектеп жатасыздар. Андан көрөк чектөө киргизбестен квота бергиле. 1 же 2 квота чет элдик биздин мекендештерге бергиле. Ошол жактан дагы жогорку кеңешке талаптарын өзүнүн талапкерликтерин көргөзүшсүн. Аякта биздин жаштар келген гана жаштар. Эми ары өйдө жагын айтпай эле коеюн, бирок ички дүң продукция менен кабардары бар. Ошондуктан урматтуу Алабука району. Саламатсыздарбы, урматтуу делегаттар, урматтуу президент, жана бийлик өкүлдөрү. Мен ушул сыртта чет мамлекетте иштеп жүргөн мекендештерибиздин атынан ошол мекендештерибиздин үнүн жеткирейин деген максатта Италия мамлекетинен келип отурам. Биздин маселе эң биринчиси бул мамлекеттик ипотекалык программанын алкагында ушул мигранттардын ситуациясын өзүнчө статус кылып бөлүп бериңиздер деп суранабыз. Анткени себебин айтайын, мигрант сыртка эң биринчи бул үй бүлөсүн, өзгөчө жаш балдарын тыштап, сыртка турак жай алайын, үй сатып алайын деген максат менен чыгышат эң биринчи. Анан ошондо бул жакта балдары ата мээринин көрбөй, эне мээринин көрбөй алыста өсүп калып атышат. Ошол өзгөчө статусту берсе, ушул мамлекеттик ипотекалык программанын негизинде эң биринчи бул кезегин алдыга жылдырып берсеңиздер, күтүү кезегин, анан жеңилдетилген пайыз менен баштапкы төлөмү жок жеңилдетүүлөрдү берсеңиздер, ошол ата-энелер үйлөрүн, сатып алчу үйлөрүн батыраак сатып алат эле дагы, балдарына тезирээк кайтат эле. Ошол эне мээримин, ата мээримин көрбөй жаткан балдарыбыз ошол ата-энесинин жанында болот эле да. Азыр аялдарга болгон зомбулук абдан күчөдү. Ошон үчүн аялдарын таштап, бала чакасын таштап ажырашкан эркектерди мамлекеттик жумушка, жогорку кеңештин депутаттыгына, айылдык кеңешке, шаардык кеңешке барууга тыюу салыш керек. Кудай кааласа, эгер уштар болуп калса, бул суу келген өтө сооп болот дейт аксакалдар. Кудай кааласа 200 жылдан кийин ушу суудук сагынычты ким курган экен десе, Садыр Нуркожоев деген паша убагында курулган деген тарыхта каласыз Нуркожоевич. Ошондуктан сизге суранычы. Бул сөз кайра айтты. Мен бул ушу 3-чү курултайдан бери айтылып келатат. Эми карасаңыз эми мен ушуну барып жалаң айтты деп мен айттым. Бул пресс программага кириптир балдар, аксакалдар десем, бул 5 жылдан бери 30 жылдык планга коюптур. Сиз барып айтың дейт десеңиз, мен эми кантип айтамын? Десем, не дейт десеңиз, Садыр Нуркожоевич. Сен сүйлө, президент алды сүйлө аламы десем, сиз барып дейт, сүйлөбөй эле иле бериң дейт, телевизионго чыгып. Эсти акыл адамдар көп экен да, Садыр Нуркожоевич, мен эми кантип иле берем? Мен айттым, онда чоңонуң жөнтөйүн дедим, Садыр Нуркожоевич. Эми Кудай кааласа, Садыр Нуркожоевич. Мен бүгүнкү кайрылуумду ырырдабай, декламация айтпай элге кайрылайын дедим. Биздин элдик курултайыбыз калабок монча калып калды, буту колун кесип таштады. Бул биздин келечегибиз курултай. Келечегибиз бир эле эки доско керек эмес. Бул жалпы элге да керек. Анткени бири-бирине шылтак коет, бирине техника жок, биринде акыл жок. Райымберди Токтосунович келиңиз, даярдасын Жусупбеков Мирлан Акимжанович, Чүй областы. Ассаламу алейкум, улуу жыйындын катышуучулары. Мен бүгүнкү кайрылуумду ырырдабай, декламация айтпай элге кайрылайын дедим. Эң биринчи кайрылуум депутаттарга эле. Биздин келечекте 4 жылдан бери көтөрүлүп аткан элдик курултай маселелери боюнча мыйзамдарына өзгөртүү, толуктоо киргизип берүүнү бирден бир талап кылат элек, сурап келет. Анткени биринчи элдик курултайдан кийин каралган биздин элдик курултайыбыз калабок монча калып калды, буту колун кесип таштады. Бул биздин келечегибиз курултай. Ата бабасынан калган насил салттар, ушуну биз дагы бир жолу кайталап кетет элек. Келечегибиз бир эле эки доско керек эмес. Бул жалпы элге да керек. Эртең эле биздин арабызга да келесиңер, депутаттар, эсиңерде болсун. Экинчи маселе кадр маселебиз өтө начар. Ажыбызга айрылып кетейин. Эң биринчи билим берүү. Эң начарыбыз бизде билим берүү болуп атат, бардык жактан аксап атат.
саламат сактоо кадрларыбыз начар. Эртең менен бир врач болсо, терапевт болсо, түштө кардиолог, кечинде хирург болуп иштеп атат. Саламат сактоо бир эмес 3 жылдан бери катыңарды алдым. Чечейбаев болсо, эшинсен чечкен жок. Абдыкадырыңар болсо, ошо отуруп кетти. Мен суранып кетет элем. Билим берүүгө, саламат сактоого транспорт министр, айыл чарба министр жана маданият министрлерине ажооска кайрылып кетем. Февралда, март айларында жергиликтүү жерден келип чечип берүүбүздү сурап калат элем. Мен былтыр Адылбек Касымалиев мырзага жолукканда, ошол жерде сиз жана саламат сактоо министринин замын көргөнсүз Кызыл Жылыс айылына. Адамда эчнесе чечилген жок. Кийинки маселе, жана айлык маселесин жок коюп, айлык маселесин көтөрүп бердиңиз. Бирок ички байлыгы, нукура, билим берүүсү кандай болот? Ошондо талап кылып кеттиңиз. Сизден сураныч. Бу жерде МЧС менен мелиорациянын ортосунда дагы чечилбеген маселе бар. Бир эле бизде эмес, бул Кыргызстан боюнча болсо керек. Анткени бири-бирине шылтак коет, бирине техника жок, биринде акыл жок. Акырында аукцион маселеси, портал, тендер дегенер мыйзамдар, жогорку кеңештин депутаттары, ушунча жылдан бери силер мыйзамды кабыл алып атсыңар, азабын карапайым эл тартып атыр. Мыйзамыңарды оңдогулачы. Келечекте оозуңуз, силердин өзүңөр келердиңер арабызга. Карапайым калкты жадатып да бүттүңөр, жүдөтүп да бүттүңөр. Уялбай бүгүн дагы 49-на шайланып келдиңер. Армия боюнча армияны бекемдөөбүз бул жакшы, бирок армияга кимдер барыш керек? Бир эле Кыргыздын жараны эмес. Кыргызстандын жараны барыш керек. Эмне үчүн альтернатива деп калып атат бул жерде? Альтернатива деген вообще эле мындай өзүн актаган жок. Акча берип койсоң, жарактуу болуп калат деген, акча бербесең альтернативада калып калат экенсиң. Бул эмне деген? Жогорку окууга тапшырып бир жерге бийликке кызматка барыш үчүн Рахмат. Мирлан Акимжанов. 10 секунд. Сиздерден дагы бир сураныч. Кош берип койгула. 10 секунд кош койгула. Бийлик бутагына барыш үчүн 50 000 сом экен тагдыры, Кыргызстан тагдыры. Бирок келечекте эмне деген нерсени күтүп атабыз? Балдарды тарбиялаш үчүн 50 000 сом эмес, же 100 000 айлык эмес. Муну садык бала бакчадан баштап жогорку окуу жайын бүткөнчө тарбиялашыбыз керек. Биздин келечегибиз ушун жаштар деп коебуз. Жаштарды караган эч ким жок. Сизден ажоостан суранып келем, Садыр мырза. Февраль менен март айынан баштап эмнеде отурган министрлер креслого жабышып калбасын, сиз айткандай болуп. Жергиликтүү элдерди. Рахмат сизге, рахмат. Мирлан Акимжанович келиңиз. Баштапкы төлөм жок Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50 000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Планета 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Биз сунуштайбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение, юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо, страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек: Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238. Байланыш номерлер: +7926 826 0822, +7965 311 53 51. Планета 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз. Шашылыңыз.